11-bölüm. Кудай Теңириңди сүй, анын аткар деп берген көрсөтмөлөрүн, мыйзамдарын, осуяттарын өмүрүң өткөнчө аткар. Бүгүн билип койгула, силердин балдарыңар Кудай Теңириңердин жазаларын, улуулугун, сунулган колу менен күчтүү билегин. Мисирде Мисир падышасы фараонго анын бүт жерине көрсөткөн кереметтери менен иштерин Мисир аскерлери силердин артыңардан кууп келгенде, аларды аттары, майдан арабалары менен кошо Кызыл деңизге чөктүрүп, толугу менен жок кылганын, силер бул жерге жеткиче чөлдө силер үчүн эмне кылганын, Рубейн уулу Элиаптын уулдары Датан менен Абрамды эмне кылганын, аларды жана алардын үй бүлөлөрүн, чатырлары, болгон мал мүлктөр менен кошо Исраил элинин көз алдында жер араанын ачып жутуп алганын билишкен эмес, көрүшкөн эмес. Силер болсо Теңирдин бардык улуу иштерин өз көзүңөр менен көргөнсүңөр. Күч алып, ээлегени бара жаткан жериңерди ээлеп алышыңар үчүн Теңир ата-бабаларыңарга жана алардын укум-тукумуна берем деп убада кылган, сүт менен балаккан жерде узак жашашыңар үчүн мен бүгүн силерге берип жаткан анын бардык осуяттарын аткаргыла. Анткени сен ээлегени бара жаткан жер сен чыккан Мисир жеринде эмес. Мисирде сен үрөөн сээп, аны бутуңду тындырбай, зайтун багын сугаргандай сугарчусуң. Ал эми силер ээлегени бара жаткан жер тоолуу, өрөөндүү, жамгыр менен сугарылган жер. Ал жер Кудай Теңириң кам көргөн жер. Кудай Теңириңдин көзү жылдын башынан аягына чейин ошол жерде. Эгерде силер мен бүгүн берип жаткан осуяттарды уксаңар, Кудай Теңириңерди сүйсөңөр, ага чын жүрөгүңөр менен, жан дилиңер менен кызмат кылсаңар, анда жериңерге кеч күздөгү, эрте жаздагы жамгырды өз учурунда жаадырып турам. Ошондо сен түшүм жыйнап, жүзүм ширесин, зайтун майын алып турасың. Талааңа малың үчүн чөп өстүрөм. Тамак ашың мол болот. Сак болгула, жүрөгүңөр азгырылып, четтеп кетпегиле, башка кудайларга кызмат кылып, аларга табынып кетпегиле. Ошондо Теңир силерге каарданып, асманды бекитип салат да, жамгыр жаабай калат, жер түшүм бербей калат. Теңир берип жаткан асыл жерде тез эле кырылып каласыңар. Ошондуктан менин бул сөздөрүмдү көңүлүңөргө түйүп, эсиңерден чыгарбагыла, унутпаш үчүн аларды колуңарга жана чекеңерге байлап алгыла. Аларды балдарыңа үйрөт. Аларды үйдө отурганыңда да, жолдо баратканыңда да, жатканыңда да, турганыңда да айт. Аларды эшигиңдин кашектерине жана үйүңдүн дарбазасына жазып кой. Ошондо асман, жер үстүндө канча күн турса, Кудай Теңириңер ата-бабаларыңарга берем деп убада кылган жерде силердин өмүрүңөр жана балдарыңардын өмүрү ошончо көп күн болот. Эгерде мен силерге аткар деп берген ушул осуяттардын баарын аткарсаңар, Кудай Теңириңерди сүйсөңөр, анын жолдору менен жүрсөңөр жана ага жабышсаңар, анда Теңир ушул элдердин баарын силердин алдыңардан кууп чыгат. Ошондо силер өзүңөрдөн алда канча көп жана күчтүү элди басып аласыңар. Таманыңар баскан жердин баары силердики болот. Чөлдөн Лебанонго чейин, Эфрат дарыясынан жер ортолук деңизине чейин силердин жериңер болот. Силерге эч ким каршы тура албайт. Кудай Теңириңер таманыңар баскан жердин баарына өз айткандай коркунуч каптатат. Мына мен силерге бүгүн батаны жана каргышты сунуш кылып жатам. Эгерде Кудай Теңириңердин мен бүгүн берип жаткан осуяттарын аткарсаңар, бата аласыңар. Эгерде Кудай Теңириңердин мен бүгүн берип жаткан осуяттарын аткарбасаңар, жолдон чыгып, өзүңөр билбеген башка кудайларды ээрчисеңер, каргышка каласыңар. Ээлеп алыш үчүн бара жаткан жериңе Кудай Теңириң алып барганда, Гаризим тоосунда бата сөздөрүн айт. Ал эми Эйбал тоосунда каргыш сөздөрүн айт. Ал тоолор Иордандын аркы өзүндө, күн батыш тарапта, море токойуна жакын Гилгалдын каршысындагы түздүктө жашаган канаандыктардын жеринде. Анткени Кудай Теңириңер берип жаткан жерге барып, аны ээлеп алыш үчүн Иордандан өтөсүңөр. Анан ал жерди ээлеп, анда жашап каласыңар. Ошондуктан анын мен бүгүн силерге берип жаткан көрсөтмөлөр менен мыйзамдарын аткарганга аракет кылгыла. 94-забур. Келгиле Теңирди мактап ырдайбыз. Биздин куткаруучу тирегибизди кубануу менен мактайбыз. Анын алдына даңктоо сөздөр менен келели, аны ыр менен даңктайлы. Анткени Теңир улуу Кудай жана бардык кудайлардын үстүнөн улуу падыша. Жер тереңдиктери анын колунда, тоо чокулары да аныкы. Деңизди аныкы, деңизди ал жараткан, кургактыкты да анын колдору жараткан. Келгиле жаратуучубуздун, Теңирибиздин алдында табыналы, таазим кылалы, тизебизди бүгөлү. Анткени ал биздин Кудайыбыз, биз анын жыйынын түзгөн элбиз. Анын колу жараткан койбуз. О, силер анын үнүн азыр уксаңар гана, Мериба жеринде чөлдөгү сыноо күндөрү жүрөгүңөрдү өжөрлөнткөндөй, жүрөгүңөрдү өжөрлөнтпөгүлө.
Ал жерлерде мени силердин ата бабаларыңар сынашты. Менин иштеримди көрүп турушса да алар мени сынашты. Мени бул эл 40 жыл кыжырлантты. Ошондо мен мындай дедим: бул эл жүрөгү менен адашкан эл. Алар менин жолдорумду таанып билишкен жок. Ошондуктан мен каарданып турганымда алар менин бейпил жайыма киришпейт деп ант бергем. 95 забур. Теңирди жаңы ыр менен даңктагыла. Бүт жер жүзү Теңирди мактап ырдагыла. Теңирге ырдагыла, анын ысымын даңктагыла, анын куткаруусун күн сайын жарыялагыла. Элдер арасында анын даңкын жарыя кылгыла. Бардык уруулар арасында анын кереметтерин даңаза кылгыла. Анткени Теңир улуу жана мактоого татыктуу, ал бардык кудайлардан да коркунучтуу. Анткени бардык элдердин кудайлары жасалма кудайлар, ал эми Теңир болсо асманды жараткан. Даңк менен улуулук анын алдында, күч жана ыйыктык анын ыйык жайында. Бүт элдер Теңирге өз тиешелүүсүн бергиле. Теңирди даңктагыла жана урматтагыла. Теңирдин ысымын даңктагыла, тартууларды алып келгиле, анын үйүнө киргиле. Теңирге өзүнүн ыйык жайында табынгыла. Бүт жер жүзү анын алдында титире. Бүт элдерге айткыла: Теңир падышачылык кылып жатат. Ошондуктан аалам бекем солк этпейт. Ал элдерди адилет соттойт. Асман кубансын, жер шаттансын, деңиз жана анын ичиндеги нерселер шарпылдасын. Талаадагы бардык нерселер да кубансын, токойдогу бардык дарактар сүйүнсүн. Бардыгы Теңирдин алдында кубанышсын. Анткени ал келе жатат. Анткени ал жерди соттош үчүн келе жатат. Ал ааламды адилеттик менен соттойт, элдерди өз акыйкаты менен соттойт. 39 бөлүм. Ошол кезде Бабыл падышасы баладан уулу Меродох баладан Хискияга кат жана белектерди жиберди. Анткени Хискиянын ооруп айыкканын уккан. Хиския жиберилген элчилерге кубанып, аларга өзүнүн казына үйүн, алтын күмүштөрүн, жыпар жыттуу заттарын, кымбат баалуу жыпар жыттуу майларын, курал жарак сактаган үйүн, кампаларын, аларда эмне болсо ошонун баарын көрсөттү. Хиския өз үйүндөгү, өз падышачылыгындагы бардык нерсени көрсөттү. Аларга көрсөтпөгөн эч нерсеси калган жок. Ошондо Ишая пайгамбар Хиския падышага келип: "Бул кишилер эмне дешти? Алар сага кайдан келишти?" деп сурады. Хискияга: "Алар мага алыс жактан, Бабылдан келишти" деп жооп берди. Ишая: "Алар сенин үйүңдөн эмнени көрүштү?" деп сурады. Хиския: "Алар менин үйүмдө эмне болсо ошонун баарын көрүштү. Менин казналарымда аларга көрсөтпөгөн эч нерсе калган жок" деп жооп берди. Ошондо Ишая Хискияга мындай деди: "Себайот Теңирдин сөзүн ук. Сенин үйүңдө эмне болсо ошонун баарын ата бабаларың ушул күнгө чейин эмне жыйнап келишсе, ошонун баарын Бабылга алып кетчү күндөр келет. Эч нерсе калбайт" дейт Теңир. "Сенин тукумуңдан, сенин уулдарыңдан алып кетишет. Алар Бабыл падышасынын падыша сарайында Эбнух болушат." Ошондо Хиския Ишаяга: "Сен айткан Теңирдин сөзү жакшы" деди. Ал: "Менин өмүрүм өткүчө тынчтык жана жыргалчылык болот" деп ойлогондуктан ушинтип айтты. 9 бөлүм. 5 периште сурнай тартканда мен асмандан жерге түшкөн жылдызды көрдүм. Ал жылдызга түпсүз туңгуюктун ачкычы берилди. Ал түпсүз туңгуюкту ачканда чоң мештен түтүн чыккансып, андан түтүн чыкты. Түпсүз туңгуюктан чыккан түтүндөн улам аба карарып, күн көрүнбөй калды. Ошондо түтүндөн жер үстүнө чегиртке чыкты. Ага жер үстүндөгү чаяндыкындай бийлик берилди. Ал чегирткеге мындай деп айтылды: "Жер үстүндөгү чөпкө, эч бир өсүмдүккө, эч бир даракка зыян келтирбе. Чекесинде Кудайдын мөөрү жок адамдарга гана зыян келтир." Ага аларды өлтүрүүгө эмес, 5 ай кыйноого гана уруксат берилди. Чаян чакканда адам кандай кыйналса, анын кыйноосу да ошондой эле. Ошол күндөрдө адамдар өлүмдү издешет, бирок таба алышпайт. Алар өлүмдү каалашат, бирок өлүм алардан качып кетет. Чегирткенин сырткы көрүнүшү согушка даярдалган аттардай эле. Анын баштарында алтын таажларга окшогон нерселер бар эле. Анын беттери болсо адам баласынын бетиндей эле. Чачтары аялдын чачындай, тиштери арстандын тишиндей эле. Анын кийгени темир соотко окшогон сооттор эле. Ал эми канаттарынын шуулдоосу согушка бара жаткан көп атка чегилген арабалардын калдыраганына окшош эле. Анын чаяндыкындай куйруктарында болсо уусу бар эле. Ага адамдарды 5 ай кыйноого бийлик берилди. Анын падышасы туңгуюктун периштеси эле. Ал периштенин аты еврейче Абадон, ал эми грекче Аполлион экен. Биринчи кайгы өтүп кетти. Мына анын артынан дагы 2 кайгы келе жатат. 6-чы периште сурнай тартканда мен Кудайдын алдында турган алтындан жасалган курмандык чалынуучу жайдын 4 мүйүзүнөн чыккан бир үндү уктум.
Ал үн Сурнай кармап турган 6-периштеге улуу Эфрат дарыясынын боюнда байланып турган 4 периштени бошот деди. Ушул жылга, ушул айга, ушул күнгө жана ушул саатка даярдалган 4 периште адамдардын 3/1 бөлүгүн өлтүрүү үчүн бошотулду. Атчан аскерлердин саны 200 миллион экенин уктум. Ошентип мен көрүнүштө аттарды жана аларга мингендерди көрдүм. Атчандардын оттой кызыл, кара көк жана күкүрттөй сары сооттору бар эле. Аттардын баштары арстандын башындай эле. Алардын ооздорунан от, түтүн жана күкүрт чыгып турду. Алардын ооздорунан чыккан бул 3 жазадан оттон, түтүндөн жана күкүрттөн адамдардын 3/1 бөлүгү кырылды. Анткени бул аттардын күчү ооздорунда жана куйруктарында эле. Алардын куйруктары жылаандарга окшош эле. Жылаандардын баштары бар болчу. Ошолор менен зыян келтиришчү. Бул 3 жазадан өлбөгөн адамдар болсо, жиндерге жана өздөрүнүн колу менен алтындан, күмүштөн, жезден, таштан, жыгаштан жасалган, көрбөгөн, укпаган, баспаган кудайларга табынышкан үчүн өкүнүп тобо кылышкан жок. Алар өздөрүнүн киши өлтүрүшкөн үчүн да, сыйкырчылык кылышкан үчүн да, ойноштук кылып нике бузушкан үчүн да, уурулук кылышкан үчүн да өкүнүп тобо кылышкан жок.